Mında aynek yok mu? Şunday eşiği ушундай мына сындык айнек. Сындык айнек. Ушундай эшикте темирден болгон контейнерде 5 баласы менен бир карындашыбыз бүгүнкү күндө эң тоолуу жерде жашап келет. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon tuğanlarım, biz hazır Allah taala razı bolsun bir ejebиz. Instagramdan çıkıp bizge şunu öte muhtaç üyüler var. Kelip bir körüp ket degenden keldik. Toğlu жерде жашайткен карындаşыбыз 5 balası менен азыр сүйлөшүп отуруп, чынын айтканда боорум ооруду. Себеп дегенде мына 3 жыл 4 жылдан бери 5 balası менен өзү жаш балдарын калкалап көрүнгөн жерге көчүп бул барган жерлер сатылып кетип ушундай болуп азыр бир жерге келип отурган кез экен азыр. Анан күйөөсүдөн алиментке эми тапшырамын деп атат. Азыркы күндө пособия, пенсия эчтеке ала албайт экен. Пособия баягы эле көйгөй. Бул ошо агасынын үйгө чоң эшигине коюлган пропискасы. Же силер алышыңар керек, же акаң алыш керек десе, кой акам менен жолтоо болбойт. Үйдөн чыккан кызмын деп азыр şu köçede жүрөт экен балдарын карап. Бирок пособияга аралашпай койдум дейт. Себеп дегенде менин пропискам ошол чоң иштеди. Анан şu 5 баласы менен чын акенде өтө муктаж үй-бүлө ушулар алыш керек. Анан кыз дагы ушул башынан бир киста болуп, ооруда ооруп, азыркы күндө пенсия ала албайт экен. Себеп дегенде биз иншаллах сотташтарга кайрылабыз. Мындай жерне эмесин көрсөтөбүз иншаллах, беребиз. Аракет кылып. Себеп дегенде мамлекеттин эч кандай жардамы жок. 5 balası менен өзү. Азында сүйлөшүп отурганда айтты, эме дейт. Ишенесизби дейт. Шунда ачка калган күндөрүбүз болот дейт. Мына азыр келген жерге дагы магазинде барып карыз сураганда бербей атканда бир эже келип, ошол бизди чакырган эже экен. Кайерденсиң деп сүйлөшүп, ошо продуктка карызым бар азыр магазинде дагы дейт. Ошол жерден ушул жерге алып келип отурган дейт. Ошол алып келген эже айтып атат. Азыр мына контейнерди үйдү көрсөтөм сиздерге. Бул дагы сатууга коюлуптур. Квартирант экен бу жерде. Ушул үйдү дейт, үкем дейт, ушу 1,5 айдан өтүп калды келгенде, мына жакында кар жаап, жамыр жааганда суук болгондо дейт, эже айтат, келип үшүп кетип калдым дейт. Бирок кандай кылып суукта жашап атат, билбейм деп ошол алып келген эже, Алла разы болсун, ошентип айтып кетти да. Эми туугандар ушул үй-бүлөгө муктаждарга жардам берем дегендер болсо, номерин беребиз. Продуктадан, кийим-кече, анан балдарым дагы окуткум келет дейт. Чынын айтканда азыр бул жалгыз боо эне. Мамлекетте чоңдорубуздан суранат элек биз ушундай жалгыз боо энелерге өзүнчө мыйзам чыгарып, өзүнчө карап берсеңиздер. Азыр өтө көптөгөн жалгыз боо энелер квартирада, көчөдө жашап жүрөт. Документтери жок, пособия берилбейт, документ жок, пенсияга чыга албайт, же балдарына жөлөк пул ала албайт. Ушундай себеп дегенде биз элдин ичинде жүрүп, ушундай көйгөйлөрдү угуп көрүп келе атабыз. Иншаллах бул үнүбүз дагы жетип калар иншаллах. Азыр мен мына үйдү көрсөтөмүн. Анан дагы бир нерсе айтып койчу нерсе, мына азыр карындашым менен сүйлөшүп отуруп, ака кеде продуктам жок, отуруп аламын деп атат. Чынын айтканда, себеби багуучусу жок. Анан дагы бир айтты, азыр мына чоң баласыны 9дан чыгарып, эмеге окутпай тур баягында окуу жайга. Акча төлөбөйт экен, бекер окуйт экен. Бирок азыр ушул турган жерден, тоолуу жерден ошол баласы бара турган жер өтө алыс километр. Ака дейт, акчам болсо берем, жок дейт. Кеде акчам жок да дейт. Пешком барып келет балам дейт. İlacı жок дейт. Пешком. Азыр биз машина менен өтө алыс жерден тоонун ичиге кирип келдик. Чынын айтканда кыйын. Айтышкы оңой, эмеге кыйын. Балдары дагы ошо алыска мектепке барат экен. Келиңиздер, урматтуу мусулмандарым, ушундай муктаж үй-бүлөлөргө жардам берели. Себеби биз элге ушундай жарыт берип атабыз, кыйналган үй-бүлөлөрдү. Ушундай атасы аш бергендер бар мына иншаллах.
той бергендер бар, эксан кылгандар бар. Мына ушундай үйлөргө кылып берелик. Балдарын окутуп коелук. Bir kvartiraga oturuz, bir жылдыгына төлөп коелук. Ушул кыз айтып атат, ака мага чек берсе болду бу. Чек болсо 4 өсүн тургузуп, капакылыктуулукта жашай берем деп атат. Ушундай үй-бүлөлөргө мамлекеттен чек ажыратып берсе дагы өтө сонун болот эле. Азыр үйдү көрсөтөбүз туугандар. Кана эмесе кеттик онда. Бисмилла. Мына контейнер темир. Айнеге дагы жок. Туугандар мына ээн тоолуу жер мына. Мындай. Мынагы чынын айтканда өтө ээн жер да. Мына ушундай жерде мына контейнер. Туугандар мына контейнерден мында сатууга коюп берип. Айнеги жок мына. Мына эшигине караңыздар, таксылар. Мен буну көрсөтүүдөн максат ибрат. Айнеги жок мына. Айнеги жок, күлөңкө тоскон. Бул күлөңкө деле мындай. Күлөңкө деле мына. Суук кирет да мына, жөн эле кирет да. Жамбыр жааганда. Анан ушу менен отурат, одеялы жаап алып, бисмилла азыр кирип көрсөтөбүз бардыгын. Бул жагы ошол бөлмө экен. Ошо чоң балам, чоң ой деп эметип коет экен мына. Ачык ар жактары. Анан эшиги мындай. Эметип осуп алган. Жамгырда суу өтөт экен дейт. Ушундай үйдө отурат экен мына. Контейнерден мындай кылынган үй. Азыр мынакта бир бөлмөсү бар экен, кичке. Бул бөлмөсүнү ушундай кухня кылышып алыптыр. Мынакта болсо ушундай кичине душка окшоп эме экен. Анан булардын ысына турган печкасы мына экен. Ушу печкада биз өткөндө бир үй бүлө кышта өтө муктаж үй бүлө. 3000 канчаям акча төлөгөн бир айда. Биз төлөшүп бергенбиз фонддон, бирок ушул өтө көп ток жейт. Биз иншаллах бул үй бүлөдөн экономичный 1 киловатт жетигандан алып келип беребиз.